Бүгүн 6 ноябрда ак үйдүн имаратынын айланасындагы тосмолор алынды. 4 ноябрда депутат Талант Мамытов Жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланганда ак үйдү айланта курчалган тосмону алып салууну сунуштаган. 2 жолу толкундоо болду. Бул завод проблеманы чечкен жок. Тоскон сайын, ушул тоскоолдуктар болгон сайын албетте элдин нааразычылыгы көбөйдү. Мен ойлойм, маселе башкада, тосмоодо эмес, же коргонууда эмес, маселе ушу элге жакын болууда. Максималдуу түрдө элге жакын болуп, элдин үнүн угуп, элге ошол парламент менен элдин ортосунда, өкмөттүн ортосунда диалог болуп, ачык болгондон улам бул толкундоолор токтойт. Ошондо нааразычылык болбойт деген ойдобуз. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев алынган тосмолор кампага коюлуп, алар эмнеге пайдаланыла турганын кийин чечилерин айтты. Ал киши айтты, руалды алып бергиле, анан тегерегин көрктөндүрүп, жакшыландырып берилет. Ошонун негизинде, ошол хаттын негизинде здание жогорку кеңешке карайт, имарат. Тегерегиндеги дуал зданиядан бери карай 5 метр, 2-3 метр биягынын баары меники, мэриянын. Ошонун негизинде мынабеки дуалдарды алып атат. Эске салсак, Жогорку кеңештин административдик имаратын курчап турган темир тосмо туңгуч президент Аскар Акаевдин учурунда 2000-жылдардын башында тургузулган. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров ак үйдүн имаратын Жогорку кеңештин балансына толук өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу ак үйдүн айланасындагы тосмону алуу учурунда төрага Талант Мамытов билдирди. Кече күнү Садыр Нуркожоевич менен пикир алмаштык. Садыр Нуркожоевич толугу менен башка ошол отурган имаратында иштеп, иштин алып бара турганын билдирди. Бул имарат бүгүндөн баштап толугу менен Жогорку кеңештин карамагына өттү. Кайсы жерде отурат Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күнү эски өкмөт үйүндө отурат, ошол жерде ишин алып баратат. Төрага ак үйдүн имаратын калыбына келтирүү иштери башталгандыгын кошумчалап кетти. Анын айтымында талкаланган имаратты оңдоп түзөө иштери үчүн депутаттар айлыктарынан баш тартышкан. Жогорку кеңештин ремонту бүгүнкү күнү Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан эмгек майналарынан баш тартышып, ошо ремонтко өткүзүп беришти. Анын негизинде бүт талкаланган айнектер жана эшиктер бүгүнкү күнү башынан коюлуп атат. Мындан сырткары демөөрчүлөр да чыгып атат. Ошол жардам берели, ремонтко колдоо көрсөтөлү деген. Алар менен да бүгүн иште алып баратабыз. Кудай буюрса, бюджеттен эмес, максималдуу түрдө ушу бюджетке мындай жүк аз болуу менен бир чечкенге аракет кылып атабыз. Кудай буюрса, эң минималдуу шарттарды түзсөк, бул жанакы заседание жана палатаны биринчи кезекте ремонт кылып алсак, минималдуу шарттарды түзүп алсак, жумушту ушул жерден баштайбыз. Эске салсак, шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон митингчилер 6 октябрда ак үйдү басып алышкан. Буга чейин депутат Акылбек Жапаров Жогорку кеңештин имаратын калыбына келтирүү үчүн 450 миллион сомго жакын каражат керектеле тургандыгын айткан. Ал эми президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров ак үйдү оңдоо иштерине 450 миллион сом кетет деген маалымат туура эмес экендигин билдирген болчу. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 6 ноябрдагы маалыматына караганда, акыркы 1 сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан 3 киши каза болду. Каза болгондордун баары Бишкек шаарында катталды. Вирус 439 кишиден лабораториялык жол менен расмий аныкталды. 1 суткада коронавирус расмий аныкталгандар боюнча Бишкек шаары алдыга чыкты. Башкалада 118 кишиден илдет табылды. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1170ге жетти. Ушун менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 61748ге жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 52855, учурда 3478 бейтап стационарларда, 3615 киши үй шартында дарыланууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш боюнча коомдук мамлекеттик башкармалыгынын мурунку башчысын кармашты. Мурдагы жетекчи бала бакчанын курулушунда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалгандыгын ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Расмий маалыматта айтылгандай 70 миллион сомдук келишим мамлекеттин кызыкчылыгына каршы түзүлгөн. Аталган кызматты Сталбек Өмүрканов ээлеп турган. Ал ошондой эле Калыс Ордо конушундагы мектептердин курулушу боюнча айыпталуучу болгон. Кызмат абалынан
кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча ага 260 000 сом айып пул салынган болчу. Кыргыз-казак чек арасынан мыйзамсыз түрдө 25 миллион сомдук уюлдук телефон аппаратын чыгарып кетүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу бүгүн 6 ноябрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда мамлекеттик чек ара кызматы менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы биргеликте чек ара бекетинен Lexus 470 автоунаасын токтоткон. Текшерүү учурунда 6-сериядагы iPhone жана башка кымбат баалуу смартфондор табылган. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүрүүдө. Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого катышпайт. Бул тууралуу ал бүгүн Facebooктагы баракчасы аркылуу билдирди. Өмүрбек Бабанов бул чечимге Садыр Жапаров менен жолуккандан кийин келгендигин айтат. Анын айтымында премьер-министр менен өлкөнүн өнүгүү жолу жана реформалар талкууланды. Конституциялык реформаны да кеңири сүйлөштүк. Эң негизгиси бийлик булактарынын тең салмактуулугун түзүү керек. Сот системасынын толук кандуу, көз карандысыз камсыздап парламентти күчтөнтүү керектигине так түшүнүк бар. Мени колдоп келген бардык адамдарга, тилектештериме ыраазычылык билдирем. Мен президенттик шайлоого чыкпайм. Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдойм дейт ал.